28 августта Бишкек шаарында Ахунбаев жана Курчатов көчөлөрүнүн кесилишинде сабалгандардын бири бүгүн ооруканадан чыкты. Бул туурасында Саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Жабырлануучу 14 күн улуттук госпиталдын нейротравма бөлүмүндө даарыланган. Ал эми экинчи жабырлануучу жаак сөөк хирургия бөлүмүндө даарыланууда. Азырынча ага операция жасала элек, абалы туруктуу. Белгилей кетсек, Жал Кичи районунда эки жигитти аеосуз сабагандар 2 айга камакка алынган. Учурунда окуяга тийиштүү чара көрбөгөндүгү үчүн бир катар милиция кызматкерлери жазаланган. Бүгүн Ош шаарында түрк тасмаларынын жумалыгы башталат. Иш-чара Туркиянын Маданият жана туризм министрлигинин, Түрксой уюмунун жана Туркиянын Кыргызстандагы элчилигинин колдоосу менен жергиликтүү ой-пикир коому тарабынан уюштурулууда. Эске сала кетсек, быйыл Ош шаары түрк дүйнөсүнүн маданий борбору болуп жарыяланган. Туркиядан келген режиссерлор, актерлор жана продюсерлер менен жергиликтүү кыргыз кино ишмерлери жолугушат. Иш-чаранын алкагында тасмалар көрсөтүлөт. Ысык Көл облусунун Тоң районунда таштандыны кайра иштетип башташты. Бул туурасында Бөкөнбаев айылынын тургуну Азамат Шаршембек уулу билдирген. Анын айтымында 3 чака долбоору ишке кирип, таштандылар 3 топко бөлүнүп иштетилип баштады. Таштандылар сорттолуп, андан соң кайра иштетилет. Атайын таңгактоочу жабдуулар алынып келинген. Азыркы тапта 5 адам иш менен камсыз болду. Мындай иштер райондун 3 айылында жүргүзүлүп жатат. 6 сентябрдан 12 сентябрга чейин Баткен облусунда айдоочуларга карата өткөн рейдтин алкагында 717 протокол түзүлдү. Бул туурасында Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн тескөөчүсү Чолпонбай Арстанбеков билдирди. Маалыматка караганда, кармалгандардын ичинен 15 айдоочу мас абалында унаа айдаган. Айдоочулук күбөлүгү жок, унаа башкарган айдоочулар 9, унаасынын айнегин караңгылатып алган 4 айдоочу кармалган. 19 унаа айып аянтчасына токтотулган. Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча корама командасынын мүчөсү Атабек Азизбеков 2020-жылы Японияда өтө турган Олимпиада оюндарына жолдомо алды. Ушул тапта Нур-Султан шаарында өтүп жаткан дүйнө чемпионатында Азизбек 87 кг салмак ченинде килем үстүнө чыккан. Балбан Түркменистандан жана Кытайдан келген атаандаштарын 6-1 эсебинде жеңип, Олимпиада оюндарына жолдомо алды. Эми кыргыз мушкердин алдында өлкө үчүн биринчи медалды багындыруу тапшырмасы калды. Коло медал үчүн өзбек балбаны Рустам Аскалов менен килем үстүнө чыгат. Эскерте кетсе, кыргызстандык жөөгүлүк Юлия Андреева жана суучул Денис Петрашов Токиодо өтө турган Олимпиада оюндарына жолдомо алышкан.